Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Nakazi biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kabrini ziyaret kılganı gettabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salam aytkanı ravzasına gettabız. Ravzasında namaz okuganı, Peygamber'e salam aytkanı gettabız. Buyursa. Pandemiyaga байланыштуу ушундай катар тизип койгон азыр. Аралыкты сактап дегендей ушундай кылып атышат да. Масканы кийгизип, азыр баарыбызда маска бар. Мына ушунча адам кезекте турат. Мына ушунча адам кезекте турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен пайгамбарга салам айтам деп ушунча адам кезекте турат. Мынакей. Окей. Ичкерге кирип баштаганында дагы тартып баштайбыз иншалла. Мынакей мусулман миртогандар, биз азыр очередь алып отуруп, мына азыр баш жакка келип калдык. Буюрса азыр мына биринчи катарда болуп киребиз иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайсы бир инсан мени өтүп кеткенден кийин зыярат кылып мага салам айтса, мага тирүүлүгүмдө эле салам айткандай болот дейт. Ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам айткандан кийин башка нерсени айтуунун кажети жок. Даттануу же болбосо дуа кылып, бир нерселерди сурап берүү ал жок. Пайгамбарыбыз эч качан эч нерсе сурабайт. Алла Тааладан гана суралат. Мынакей ажы башчыларыбыз отурат бул жерде. Азыр очередь күтүп, азыр бияка уруксат берсе биз биринчи болуп кирип кетебиз иншалла. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын салам бергенден кийин равзасында сөз намаз окуганга аракет кылгыла. Намазды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Менин үйүм менен минбарымдын ортосу равза деп аталат. Ал жер бейиш бакчаларынан бир бакча деп айтылат." Ошол жерде намаз окуган адам бейиште окугандай эле эсепке өтөт да. Ошондо колдон келишинче сөзсүз түрдө намаздарды ошо равзада окуганга аракет кылгыла. Качан полициялар келип чык демейинче көбүрөөк окуганга аракет кылгыла туугандар. Мына ушундай туугандар. Менин минбарым менен менин үйүмдүн ортосу бейиш бакчаларынан бир бакча деп айтылат. Ушундай киргенден кийин сөзсүз түрдө равзада намаз окугула. Мынакей буюрса кирип кетебиз туугандар. Иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кабырына карап кетебиз. Биринчи эшик, көрүнгөн биринчи эшик Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кабыры жаткан эшик. Андан кийин 2 кадам аттагандан кийин Абу Бакрдын эшиги, 1 кадам аттагандан кийин Умар разыяллаху анхунун эшиги. Мынакей. Sallallahu aleyhi ve sellem'din ravzasına karab kettiğimiz minbarı Peygamberimizin. Menin үйüm менен минбарымдын ортосунда равза бар, ал жаннат.
Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын минбары мынабул. Мына мехраб. Мына бул жакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйү. Азыр бул жер кабыр болуп калган. Бул жер тосуп койгон себеби бул жерде аялдар. Мына ушул жерде намаз окуганга аракет кылгыла. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мехрабы, минбары. Бул мехраб. Анан бул жакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйү. Азыр бул жер кабыр болуп калган. Булар келишинче ушунда намаз окуганга аракет кылгыла ушул жерде. Бул жерде мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры бар. Ушул кабырынан ошол жер пайгамбар саллаллаху алейхи үйү болгон мурда. Ошол үйүнөн баштап мына бул минбары ушул жерге чейинки аралык. Ушул жерге чейинки аралык. Мына бул мен ушул жерде окудум азыр. Ушул жерге чейинки аралык бейиш бакчаларынан бир бакча деп айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушул жерге келип намаз окугула деген да. А бул тосулуп турган азыр аялдар үчүн, наркы жак аялдар үчүн. Мүмкүн болсо биринчи сапта окуганыңар жакшы. Биринчи сапта, экинчи сапта, 6-чы сапка чейин окусаңыздар иншалла раузада окуган деп эсептелесиздер иншалла. Мынакей. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минбары мынакей. Көрүнүп атабы силерге мына минбары. Ушулдан баштап мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мына бул кабыры азыр үйү болгон. Ушул жерге чейинки аралык пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын раузасы деп айтылат. Бейиш бакчаларынан бир бакча. Ушул жерде окуган адам бейиште окугандай эле болот дейт, намаз окуган адам. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам айтабыз иншалла. Бул жер тосулуп турган жер аялдар үчүн. А бул жер эркектер үчүн. Мынакей. Биринчи эшик, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйү, кабыры азыр. Биринчи эшик, бул жөн эле эшик. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйү эмес бул. Бул жөн эле эшик. Экинчи эшиктен баштап эсептелинет. Экинчи эшиктен баштап эсептелинет. Мынакей. Ассаламу алейкум я Расулуллах. Ассаламу алейкум я Расулуллах. Ассаламу алейкум я Расулуллах. Üstünde daha yazılıp durat mınakey. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deb yazılıp durat. Andan keyin ekinchi qadam attaqandan keyin mына эки тешиктер турат го. Биринчиси Абу Бакр. Ассаламу алейке я Абу Бакр. Экинчиси Ассаламу алейке я Умар. Жазылып дагы турат. Түшүндүңөрбү? Мынакей болду. Ушинтип салам эле айтып келсең. Бул эшиктер, бул жөн эле эшиктер. Даттануунун, дуа айтуунун, дагы башка кылуунун кереги жок тугандар. Түшүндүңөрбү? Мынакей ушундай тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Мединага келгениңиздерде салаватты көбүрөөк айтыңыздар иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинен чыгып кетип атабыз. Аллахым баарыбыздын дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Раузада окуп атканыңыздарда сөз дуа кыласыздар тугандар. Болгону саламдашып атканда гана дуа кылып, арыз муңарды айтпайсыңар. Калган намаз учурунда, раузада намаз учурунда төгүлүп дуа кыла бересиздер, ыйлап. Колдон келсе, Алла Таала баарыбыздын ибадаттарыбызды Алла Таала өзү кабыл кылган болсун. Жакшылык менен сыйласын. Бул дүйнө акырет бактылуулардан кылган болсун. Тугандар, колдон келишинче бардыгыңыздарга дуа кылдым. Бардык жалпы үммөттүн башын бириктириши үчүн дуа кылдым. Аллахым бардык мусулмандардын бир жүрөккө же болбосо бир жүрөктөй болуп биригиштигин Алла Таала насип эткен болсун. Билип билбей кылган күнөөлөрүн Алла Таала өзү кечирип, Фирдаус Аллада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен кошуна болуп жашаштыкка Аллахым насип эткен болсун. Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Bi rahmetika ya arhamar rahimin.